Аз мына жаңы жолдор курулуп атат да, кредитке. Бүгүн бир топ депутаттар бир маселе көтөрдү. Ошо жол боюнда туалеттерди куруу жана башка эс алуучу жайларды куруу боюнча ошол келишим түзүп атканда ошол нерселерди киргизсе болобу? Жақшы суроо, Бакыт Эргешевич. Bunday маселелер азыр Исыкульский кольцомно Ысыкөлдүн тегерегиндеги Шакекче жолду ушундай долбоорлорго киргизилип жатат. Туалеттер дагы. Анан могул бүгүн 4-чү маселе бол бүгүнкү отурумда дагы бир грантты карап бересиздер. Ал жерде дагы айта кетсек болот. Бул көлдө багы чоң бир проекттин алкагында жумуштар болгону турат. Бир гана комплексный, бир гана жолдор эмес, аэропорт тармагында дагы, ана жол коопсуздугу боюнча дагы, бир эле туалеттер эмес, ушул Ысыкөл Шакекчесинде ал жерде жол кыймыл коопсуздугун багы информациялык технологияларга азыркы заманбап камералар, ушундай көп компоненттерден турат да. Ал 4-чү маселеде дагы бар. Эми ушундайларды, ушуга окшогон демилгелерди кийинки боло турган проекттерге тереңирээк жылдырып атабыз. Рахмат, мен айтканым келечекте ошо жолдорду куруунун негизинде туалет куруу, эс алуучу жайларды коопсуздук жөнүндө, жолдорду коопсуздук жөнүндө, айдоочулардын, машина автоунаалардын оңдоо түзөтүү жерлердин жайгаштыруу, ушул маселелерди мындай милдеттүү түрдө келишим түзүп атканда киргизиш керек. Милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Азыр дүйнө боюнча ошол коопсуздук жана тазалыкка аябай көңүл буруп атышат. Ошол нерсени сиздер милдеттүү түрдө келишим түзүп атканда эске алып койсоңор, мен ойлойм бул дагы бир эле Ысыкөл областында эмес, кольцевойго, жалпы Кыргызстан боюнча. Эгерде келишим жок болсо, азыр мына Бишкек-Ош автоо жолунда ошол жерлерди да кургула. Өзүңөрдүн күчү менен кургула. Медициналык пункттарды кургула. Азыркы учурда эмне кандай коопсуздук жагынан карап, изилдеп, ошол боюнча дагы маселе көтөрүп, ал боюнча дагы жасагыла.